куштап агып турат жашоо шаңы. Мезгилден мезгили сонун ошентсе да баарынан берекелүү май айы деп баарыңарды бүгүнкү 5-май Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл толуп майрамыбыз менен майрамда отурабыз. Дайыма ушул жылы 5-май күнү өлкөбүздүн баш мыйзамынын туулган күнү белгиленип кетет. Белгиленип келе жатат. Анда эмесе баарыңарды майрамыңар менен куттуктайм. 5-май Конституция күнү кандай пайда болгонун билип алалы балдар. 1993 жылы 5-майда Жогорку Кеңештин 12-сессиясында Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Ошондон тарта өлкөбүз Кыргыз Республикасы аталып 1978 жылы кабыл алынган. Кыргыз ССР күчүн жоготот. Ошентип Конституция кабыл алынгандан бери өзгөрүүлөргө, толуктоолорго дуушар болот. Bir nece жолу кардиналдык түрдө өзгөргөн. 2003 жылы февралда, 2016 жылы январь, ноябрь айларында, 2007 жылы октябрь айында, ошондой эле 2010 жылы апрель айында өлкөдө бийлик алмашат. Ошонун натыйжасында өлкөнү башкаруу убактылуу өткөрүлүп, Конституцияда өзгөрүү болот. Өлкөдө парламент башкаруу формасы кабыл алынат. 2016 жылы 10 жылы июнь айында болуп, бүгүнкү күндө дал ушул Конституция менен иштеп жатат. Көптөгөн дүйнө өлкөлөрүндө эле Кыргыз Республикасы үчүн Конституция баш мыйзам болуп саналат. Ал жарандардын негизги укуктары, эркиндиктери, өлкөнүн укуктук статусун аныктап, мамлекетибизде эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон. Ошентип 5-май күнү ар дайым Конституция күнү белгиленип келип жатат. Ал эми балдар, Конституция деген эмне? Конституция деген бул коомдук жана мамлекеттик түзүлүштө шайлоо системасынын мамлекеттик органдар ишин жана уюштуруу негиздерин аныктоочу, жарандардын укуктары белгилөөчү мамлекеттин негизги баш мыйзамы болуп саналат. Ал эми Конституция деген бул латын тилинен алынып, бишче которгондо түзүлүш, орнотуу дегенди билдирет. Жогорку юридикалык күчкө ээ. Мындайча айтканда балдар, эл менен өкмөттүн ортосундагы келишим деп атайбыз. Балдар, өлкөбүздө тынчтык жана өнүгүү болсун.